Ленин райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын адиси Нурайым Дүйшекеева турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөдөн кабар алганы келди. Бул чакан бөлмөдө 60тан ашкан апа мектеп курагындагы 2 уулу менен күн кечирет. Кызматкерлер ар 3 ай сайын үймө кыдырып, бул сыяктуу мониторинг жүргүзүп турушат. Анда негизинен балдардын жашоо шартына жана билим алуусуна көңүл бөлүнөт. Каттоодо тургандардын саны көп болгондугуна байланыштуу. Айрым учурда баарын карап чыгууга убакыт да жетпей калат. Үй бүлө жана балдар боюнча иштейбиз. Жалпысынан ошо балдарды көзөмөлгө алуу, үй бүлөнү турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдү көзөмөлгө алуу жана аларга жардам көрсөтүү. Ошо үй бүлөлөрдү жана балдарды 3 ай сайын, 6 ай сайын жана 1 жыл сайын үймө кыдыруу болуп мониторинг өткөрүлөт. Мониторингде балдардын билим алуусу, үй бүлөнүн турмуштук оор кырдаалга кабылган жокпу, кандай абалда жашап жатат, ошол боюнча маалымат алып текшеребиз. Эми балдарга социалдык кызмат көрсөтүүлөр кыйла жакшырат. Тагыраагы балдардын укуктарын коргоо, жетим же кароосуз калган балдарды социалдык өнүктүрүү башкармалыгы гана эмес, атайын социалдык кызматкерлер камкордук алат. Биз балдарыбыздан эч нерсе аяган жокпуз, аябайбыз дагы. Ар бир баланын бакубат жашоосу үчүн жооптубуз. Ошондуктан балдар боюнча атайын социалдык кызматкерлеринин жаңы 550 штаттык бирдигин ачып жатабыз. Кыргызстандагы ар бир наристе, ар бир бала, ар бир өспүрүм мамлекеттин жана ар бирибиздин камкордугубузда болушу кажет. Ата мекенибизде ар бир балага кам көрүлүшү зарыл. Биз балдарыбыздан эч нерсе аяган жокпуз, аябайбыз дагы деген президент Садыр Жапаров былтыр май айында балдарга кам көрө турган социалдык кызматкерлердин 550 штаты ачыла турганын айткан. Ал убада ишке ашып тиешелүү жарлыкка кол коюлду. Негизги максат турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарды ар тараптуу колдоо жана коргоо. Балдардан үнөмдөгү акыбыз жок дегенибизде эле, балдар менен иштей тургандардын штаттык бирдигин дагы көбөйтүү бул зарыл. Анткени балдар менен абдан тыгыз иштеш керек болуп жатат. Эгерде кайсы бир баланын кыйынчылыкта, турмуштук оор кырдаалда турганын көрсөк, мамлекеттик социалдык органдарга кабарлайлы, кайдыгерлик кылып басып кетсек, кейиштүү абалга туш болорун унутпайлы балдарыбыздын. Бул ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкердин, өлкөнүн ар бир мекенчил жаранынын милдети деп эсептеймин. 1 февралдан тарта адистерди кабыл алуу жана даярдоо этабы башталат. Атайын окутуудан өткөн жаңы социалдык кызматкерлер шаарларда жана айылдарда иштеп, оор абалда калган же болбосо коргоого муктаж балдарга жардам көрсөтүшөт. Жаңы ачылган 550 штат балдарга болгон камкордукту жаңы деңгээлге чыгарып, социалдык колдоону күчөтөт. Бул бөлүнгөн кызматкерлер болсо, ошол жерине барат. Ошол эле учурда тиешелүү документтерди топтойт. Анан жыйынтыгында документтин баарын топтоп келип туруп, бул мамлекеттик кызматка берет. Анан ошо мамлекеттик кызматкер ошол документтер негизинде корутунду даярдап, корутундун негизинде анан тиешелүү кызматтарды жүрүп бергизет. Бирок ошо бергенден кийин сөзсүз түрдө бул үй бүлө же ошо бала менен коштоо иштерин жүргүзүш керек. Ошо иштерин бүгүнкү күндө ошо бөлүнүп жаткан социалдык кызматкерлер ишин алып барат. Жыл сайын өлкө боюнча турмуштук оор кырдаалда турган балдардын саны 6000ге көбөйүүдө. Ал эми 550 социалдык кызматкер дал ошол балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргойт. Ошондой эле катаал мамилеге, зордук, зомбулукка жана кайдыгерликке ыкчам жооп кайтарышат. Балдардын укугун коргоо менен алектенгендер бул жарлык балдарды коргоо институтун өнүктүрүүдө маанилүү кадам экенин айтышат. Улам барып, ушунтип баланы деген эгерде ал зордук, зомбулукка учурат, аны коргоп калганга мүмкүнчүлүк болот. Же болбосо ошол жерде оор кырдаалга учураган энеси менен баласы оор кырдаалга учурап, мындай кыйынчылыктын түйшүгүн көтөрө албай кыйналган болсо, анда ушу айыл өкмөткө ушу маалымат жеткизгенге жана айыл өкмөттөн жардам түзүп бергенге ушу мүмкүнчүлүк түзмө-түз мындай жогорку деңгээлде түзүлөт.
Балдардын укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүл Асел Чымбаева белгилегендей, өлкөдө биринчи жолу социалдык колдоо системасы мындай масштабтуу күчөтүлүүдө. Бул кадам балдардын бакубат жашоосун камсыз кылуу боюнча мамлекеттик саясаттын маанилүү элементи болуп саналат. Ошол себептен соңку жылдары мамлекет жетекчилиги турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарды ар тараптуу колдоо жана коргоого өзгөчө көңүл бөлүүдө. Буга чейин президент келечекке салым балдар депозитин киргизген жарлыкка кол койгон. Ага ылайык томолой жетим балдарга 18 жашка толгондо 500 000 сомдон берилет. Автандил Бактыбеков, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.